Заводтан 1250 сомдон алдык. Чыгымдарыны мэрия өзүбүз уюштуруп беребиз. Элдерге ошо 1250 таратабыз. Көкжаңак шаарынын тургундары сапаттуу ун менен камсыз болду. Бүгүн 4-октябрда жергиликтүү бийликтин демилгеси менен калаанын тургундарына биринчи сорттогу un 1250 сомдон жеткирилди. Биринчи жолу келип атат да, бул жакшы эле нерсе. Эл кыйналып атат, өзү көрүп атасыңарбы кандай болуп атканын. 1500дөн берип атат, ана мелкамерда да. Бу жерде 1250 экен. Көп эле адамдарга жакшы болсо керек. Шаарда канча жылдан бери жашайм, биринчи жолу неме тапал болушум. Жетпей калчубуз кээде неме болгондо. Рахмат, мына элим деп, элдин акыбалын түшүнүп алып келген үчүн чоң рахмат. Ушундай уюштургандары көбүрөөк болсун. Көкжаңак шаары Жалал Абад облусунун борборунан 30 чакырым алыстыкта жайгашкан. Көкжаңактыктар турмуш тиричиликке керектүү азыктарды Жалал Абад шаарынан сатып алышат. Жалал Абадтан барып алып келет, жол кыра сарыптап, унга төлөт элек, бирөөдү жалдайт элек. Ар ай болсо 2 айда бир барып жалдап алып келет. Азыр жүдө сонун болду да мына. Аталган шаардын жергиликтүү бийлиги кийинки жолу жашоочуларды өсүмдүк майы жана кумшекер менен камсыздоону пландоодо. Азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин азык-түлүк коопсуздугу боюнча жүргүзүп аткан саясатын колдоп, акимдин тапшырмасы менен бүгүнкү күндө Көкжаңак шаарына 25 тонна un алып келдик, жалпысынан 500 кап. Билесиздер, Матерзервке буудайдын да тандап жакшысын алышат, кымбатыраак болсо жакшысын алышат, жакшы чыгарышат. Мариямдын уну. Андан сырткары бул мекеме ишканаларга эле эмес, бүткүл элге, эл канча алса ала берет, чекте жок. Биз уюштуруу жагын биз Көкжаңак шаарынын мэриясы уюштуруп беребиз. Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаттары un кескин кымбаттады деп өкмөттү сындаган. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жооп берип, баалар көтөрүлбөй турганын, арзан баада камдап койгон буудай кийинки жылга чейин жетерин айткан. Ошондой эле өлкөдө өсүмдүк майы, кумшекер да жетиштүү экенин кошумчалаган. Акылай Кырабаева, Аскар Мамат Исаков, Регион телеканалы.